قال المؤلف رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال مباحات الإحرام. İhramdağı bizge ruhsat verilgen neseler. Kevir neseler ruhsat verilbeyt dedik. Emi ihramda bizge ruhsat verilgen neselerge toxtalmoqchubuz. Emi oşol negizgi masele oşol ihram anan cinayat oşol eki masele bolsa-da, biroq keyinki nesege biz yetişpey kalıp atabız. Biroq bu sabakты inşallah biz ulantıp internetke girizeriz YouTube'gaç. Keyin bile okuyum degenler, hareket kılam degenler inşallah oşol jaktan ugup alsa bola berет. Ушул жакшы нерсе болуп калды да, илгеркидей адамдарга үзүр жок эмичи. Баягы илим ала турган устаз жок, илим бере турган, сабак бере турган адам жок, тыйын убакыт азыр интернетке устаздар сабактарын киргизип коюп атат. Ал ушунчалык жакшы, угуп келе жатып, түшүнбөй калсаң токтотуп коесуң, токтоп турабыз ошо жердечи, кыймылдабай. Сен колуң даратка баргың келсе биз токтоп турабыз. Анан даратка барып курсаң тогузуп келип туруп басын кайра сүйлөй берет. Чоң устаз ушинтип айткан да. Ошондой болуп калды. Эми ошол үйрөнөм десе ошол жактан дагы бар. Анан түшүнбөгөн маселелер болуп кала турган болсо WhatsApp номерибизди ачып койдук. Бардыгы түз кат жазып чалып десек адамдар түз чалат да, машалла. Саат 11:30-да чалат. Ассаламу алейкум, бир суроом бар эле. Аллах разы болсун. Жооп беребиз да. Бирок эми адамдарда мисал үчүн эми бул бүт жака кетти да. Эми элестетиңиз, мага күнүгө эле 1000 адам чалган болсо, ар бири 2 мүнөттөн сүйлөгөн болсо, анан мен 2 мүнөт жооп берген болсом, 2 мүнөт эле жооп берген болсом, анда эчтеке жетишпей калабыз. Ошого жазуу иретинде суроо берилсе, ал жанагы 2 мүнөттө сөзүн айтып түшүнө турган суроосун мен 50 секундта окуйм дагы, дароо машинеде кетип атып, башка жакта кетип атып, светофордо жооп берип атам, көп маселелерге светофордо жооп берип коебуз, иншалла ошого жеңил болот. Аллахым разы болсун. Анан ошол кандай ошо сабактан түшүнбөй калган нерселер боло турган болсо, ага иншалла ошол жактан жооп беребиз. Анда баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яжузу лил мухрима ан ягтасила би qasdi taharati au izalatil al-gubar. Эми бизде адамдар түшүнбөй калбасында, ихрам кийгенден кийин болду, ал жуун башы керек деген. Жок, жуунса болот. Жуунса болот. Ошон үчүн яжузу лил мухрим. Ихрам кийген адамга дурус аягтасила, жуунусу дурус. Эмнеге? Би qasdi tahara, тазаланыш үчүн. Жунуп болуп калса эмне болот? Жуунуш керек. Тердеп кетсе эмне болот? Жуунуш керек. Bir kanap kaldı, bir musur tөгülüp ketdi, bir nesi olup ketdi, жуунуш керек. Au izaletil gubar. Эми азыр бул нерсе жок болуп калды. Илгери айлап сапарга чыгып төө менен, ат менен, эшек менен ажыга барган мезгил, эшек менен болбойт, кечиресиңер. Төө менен, ат менен. Эгерде бир адамга эшек менен ажылыкка барам десе, ал дурус эмес. Ошон үчүн велосипед менен кетип атышпайбы? Дурус эмес. Ошо эми дурус эмес дегенде кандай? Ага милдеттүү эмес ажылык. Демек улоосу жок анынчы. Анан эми реклама үчүн кетип өзүн жаны жолдо өлүп кала турган болсо жакшы эмес, Азыр деген нерсе мамлекеттер бар, виза деген маселелер бар. Анан барып мен ажыга кеттим десе, ба мусулман мамлекеттер макул деп өткөрүп коюп атат да, болбосо өткөрбөйт. Ошого жок, ажыга барам десең, ошо улоо. Ажылык милдеттүү болуш үчүн эмне? Rahila. Ошол улоо биринчи даяр болуш керек. Улоого дегенде төө менен ат деген илгери. Ал дегенде самолет менен автобус, самолет менен, ат менен төө экөө окшош эле. Самолеттун VIP-синде же жөнөкөй деген сөз. Самолет. Ат машина менен десеңиз болбой калат. Экөө ат менен төө экөө окшош эле, эч айырма жок. Болгону төө VIP болсо, бизнес класс болса, ат не аркада отурган. Ошондой адам ылайыктуу адамга эмне кылыш керек? Ажылыкка баруу милдеттүү болот. Эми ошол адам ошентип илгери төө менен, ат менен барган мезгилде бүт чаң болгон. Жолдо кум, куюн деген нерселер болгон. Топурак, чаң мезгилде ошойдо жүрөш керекпи? Жок, ошону кетирүү үчүн жуунса дагы дурус болот. Аули табарруди. Же болбосо салкындаш үчүн дагы жуунса болот. Себеби ажыга баргандар, умурага баргандар билет, умурада Мекке аябай ысык. Аяк 60 градус, 50 градус, 40 градус мээни кайнаткан ысык болот. Анан ошол чыдай албай кетсе, муздак душ алып өзүн сергитем десе, дурус дейт.
أو للتبرد ولكن بدون أن يستعمل ما فيه طيب كما تقدم. Жогору жакта өткөндөй эле, бирок баягы жыты бар атыр маанисиндеги самындарды колдонбостон, шампундарды колдонбостон себеби ихрамга киргенден кийин адам жыттуу нерсени себинбеши керек. Эми буну айттык, мурдагы маселе менен айтылган бул маселе азыркы мезгилде жакшы эмес, макрух. Ошондой жыттуу самындар менен, шампундар менен жуунуп макрух, садака берет. Илгери кой деп келгенбиз. Китептерибизде кой деп келдик, бирок баягы күндөн күнгө китеп окугандан кийин, тереңген дегенден кийин устаздар менен кеңешип, анан өткөнкү сабагыбызда айттык, жок эми азыр кой десек адамдарга ооручулук болот экен. Адамдардын ажыгы баргандардын 20% эле жуунуп алат экен, барыпчы сразу душка кирип көнүп калган да. Анан бардыгына кой дей берсек $250 адамдарга кыйын болот экен. Ошого изилденип чыгып, азыр устазыбыз Шейх Салах Абул Хадж ошо фатва берип атат. Ошо самын атыр болсо дагы аны истиъмалил галиб, эмнеге көбүрөөк колдонот? Баягы кирди кетириш үчүн колдонот да. Бирөө атыр жыттанан же атыр иретин колдонбойт. Мисалы үчүн бир же жолугушка кетип атканда атыр чебенебиз го. Эшикке чыкканда, мешитке кетип атканда ошого мен жыттанайын деп самынданбайбыз да, же шампунданасызбы? Ал жөн эле кирди кетирүү үчүн гана ошого бир аз жагымдуу жыт болсун деп гана атыр бир азыраак кошулунган. Ошону галибил истиъмал көбүрөөк колдонулган эмне? Кирди кетирүү болгондуктан шуну макрух бирок колдонсо, биз аны эмне садака деп айтып фатва берген жакшы болот адамдарга жеңилдик үчүн кой дебестен деп. Эми ошондой жыты бар нерседен сактанышы керек, себеби анын жыты бар макрух болсо дагы намазыбызда, орозо ажылыгыбызда эч кандай бир макрух, жаман көрүнгөн нерсе кылбашыбыз керек. Хаджыр мабрур болуш үчүн эч бир кемчилик кылганга аракет кылышыбыз керек. Ва яжузу ан яктахила бигайри мутайябин. Эми ошондой эле илгери баягы көзгө сурма да коюлган экен. Ал эмне литтадави, дарылык үчүн коюлган. Анан көчөгө неме болсо биздин адеп ахлакта ал жакшы, үрп адатта жакшы эмес. Мүмкүн Пакистан, Индияларда дурус эле адамдар көнүп калган. Бизде бир аз нете ойлоп калат, карап кандай болуп калды, боенуп алыптыр депчи. Ошо пайгамбардын мезгилинде дагы эмне кечинде коюлган дейт. Ошону сурма коюлуна турган болсо, ал дагы ошол атайын жыт аралаштырган сурма болбошу керек. Ошондой болсо дурус болот. Көздүн көрүүсүн жакшыртат экен. Ау яфсида ау яхтажима. Эми ошондой эле биз эчтеке кылбаш керек, денебиздеги түктү да жулбашыбыз керек, чачыбызга, сакалыбызга тийбешибиз керек дегенде адамдарга суроо болуп калышы мүмкүн да. Анда жана кан алдырса эмне болот? Себеби Меккеде ошо илгери ошол жанагы хижама кылгандар кыйындар ошакта болгон экен. Анан атайын келип калдым деп ихрамдагылар дароо хижама кылдырып кеткен да. Хижама негизи пайдалуу нерселерден да, баягы ашыкча канды алдырып турган. Эми ошону шундай кылса да кан алганда ихрамда болбойсо болот дейт. Эч кандай зыяны жок. Хижама кылса деле эч кандай зыяны жок. Кан чыгып атса да эч. Эми ошол тилип атканда баягы чачтардан бир аз эhtiyat болуш керек, эгерде анан бирөө башынан хижама кылам деп башын кырып салып анан кийин ал жерин кессе өлдү, анда эмне болот? Анда штраф болуп калат. Лакин бирифкин, бирок акырындан турмаш керек. Мынтип чачтардан, сакалдардан баягы түктөр түшүп кете турган даражада болбош керек. Хатта ла яскута шейун мин ша'рихи, жана жүндөрүнөн, чачтарынан бир нерсе түшүп кетпеши керек. Эми ушул жерде маселе бар. Эми атайын мынантип чачтарын тартып же сакалдарын тартып атып түшүп кетсе эмне болот? Анан өзү түшүп калса эмне болот? Өзү түшсө, мындай сакалыңыз мында оңдоп атканда мурда өзү тамыры кыймылдап калган, колуңуз тийгенде эле түшүп кетсе, анын эч кандай зыяны жок. Ал демек мурда эле тамыры кыймылдап калган, сиздин колуңуздун тийгенинде эле эмне болуп калды? Түшүп калды. Ал эми бирөө мынтип тырмап жүрүп түшүрсө, анда ага эмне садака бериш милдеттүү болуп калат. Эми ошо садаканы кандай садака бериш керек десе, ошол биздеги белгилүү китептерде Мансакил Мутавассит деген Рахматулла Синдийдин китептеринде ушундай маселе эмне? Бир кокуч таам дейт. Таам деген илгери арпа, буудай, ошо таам, тамак болуп эсептелет. Ошо бир кокуч садака берип койсун дейт. Азыркы тил менен айтканда 5 динар, 5 реал же 10 реал садака берип койсо, 5 реал, 10 реал көп болот, 5 реал берип койсо,
Az esimde jok azыр. Кандай болуп калды? А? Bir porsiya tamak ekan. Bir porsiya tamak kelbeydi peşke. Anan au kasra dedi. Je olsa bir sındırım nan berip koysa dediler, bir kembagallarga bolot dedi. Je bir tamra, bir kurma, je iki kurma bir. Bir iki çaş düşüp ketse iki kurma, bir çaş su bir kurma berip koysun dedi. Biroq uşul jerde bir mesele var. Şunu toktolup ötmesem bolbayt. İmam Qadihan, bizin özgönden çıkan çoğun alıma, İmam Qadihan özün Fatava Qadihan deyin kitabında ne deptir? Bir adamga miskindi toyguluş gerek deptir. Eğer de o şentip tırmavatıp bir çaş düşüp kete turgan bolsa, bir miskindi toyguluş gerek. Bir miskindi toyguluş gerek degen meselede sözsüz türde iki mal tamaklar gerek olur. Anda oşonda iki mal tamak bolo turgan bolsa, Mekke'de olur da sizde 14 riyal bazır, Albeyk bolo turgan bolsa 28 riyallık sadaka beriş gerek olur. İmam Qadihan uşunday dep aytат. İmam Qadihan emne sebepten aytып атат? İmam Qadihan'dın tahqiqtары, söylеген sözdörü күчтүү. İmam Qadihan sözü күчтүү. Oşogo uşunday dep aytıptır. Biroq İmam Al-Kasani rahmetullahi aleyhi Al-Badai'u Sanai'te sadaka verip koysun deptir mutlaq elech. Sadaka degende göbünçe biz emne fitr sadakanın ölçömüçe. Oşonda ökönün sözü okşoşurak bolup kaldı. Emi at-tahqiq mine bul jakta bir okuş ele berip koysun dedi. Kaysysı mындай tuurarak bolat, kanday kılış gerek dese bizin ustazımız Şeyh Salah Abul Haj bu muhakkiktal kişi Hanafi mazhabda azırkı mezgili muhakkik alimlerden belki mujtahid fil mezhab deseniz bolat. Mazhabdagı bir meseleleri çeşip berek. Oşol kişi oşol janağı bir okuç arpadan je buğdaydan je bir sındırımdan je olbosa bir kurma je iki kurma bergen ele durusu şuga fatva bergen jakşı sebebi rahmatullah sindi acılık babında mutakassis dedi. Acılık babında bunun sözü etibarga alınat dedi. Şoga hem Qadihan şunu aytıp koydu. Bul ne etiyattan birok kala mümkünçülük bolsa bersin, birok mildet emes degen mesele. Gittik. Ve yecuzu lehu an yeşudda ala wasatihi fawqa al-izari aw tahtahu al-mintiqata al-kamar li wad'i darahim. Oşonda ile beline kemer tağınıp alsa dağı bolat deydi. Sebebi ihram giyginden eşteke olbasın degen, eşteke kılbasın degen düşünüp bolup kalbasın, kemer tağınıp alsa bolat. Şoň üçin ihram satkan yerlerde atayın kemerler var. Biroq etiyat boluş gerek. Oşol kemerler uşunçalyk joğun bolgonduktan belingizge tagıp koyup, uğurlar gelip kemeringizge kol salsa, alıp ketkenini bilbey kalasız. Oşon üçin az jakşınakay sumkalar var. Mынандай sumkalar var, astыңызга ийинелүү mындай sumkalar var. Beliniz akçanı al kemerge salып, mынандай sumkaga salıp, astı jakka ilip alsa, hiç kim neme kıla albayt. Sebebi köpünçe kemerden içinde mında joğun kılat dagı, kaşölök kılıp koyat, akçalardı ошол жерине salıp koyat, uğurlar tez ele kesip ketет. Anan ошолго biz aytabыз, ошол kemer taksa bolot. Ba ihram düşüp ketpesi üçin, biroq ne kılbaş gerek? Akçаны ayga salbaş gerek, akçаны mындай sumkaga, je bolbosa janagı atayın ajıda barganda berilgen sumkaga salsa ne bolat, jakşı bolat inşallah. Li wad'i darahim akçaların salığı üçün. Emi anı şol giyim düşüp ketpesi üçin dagı kılsa bolat. Emi şunday kıldı da ihramdı giydi, ya bismillah Mekke'ge jetip barıp kaldık emi. Ve izâ dakhala Mekke'tel mukarramete yekûl. Emi Mekke'ge girip bar, ihrammanan girip barganımızda ne de ayet etkemiz? Allahümme hâdâ haramuka ve amnuk. Ey Allah'ım, bunu senin haram kılgan jerin, jana amin tınç kılgan jerin. Sebebi Mekke beledil amin deydi. Al jer tınçlıktın şaharı. İlgeri biröler bir kılmış jasasa, anı karmap kamayın dese, kaçkan boyunca Mekke'nin içine girip ketken. Mekke'nin içine girip ketkenine hiç kim tiybeydi. Oşonun içinde jürüp ölse ölüp kete beredi. Şunday bolgon ilgeri, oşon üçün amn deydi, beledil amin. Al jerde adam da aman bolat. Anan bizim bir ustazımız var ile Mekke'de okup sürgende. Azır zaman bozuldu. İlgeri kapırlar, müşrikler dağı beledil amin. Şol berekeli Mekke'ni amançılıktın şaharı dep urmatlaşat edi. Huliganlar jogul edi. Azır dedi, şol
musulmanдар deydi. Ушул туура эмес иштерди кылып атат дейт. Каабаны таваф кылып атып, я Аллахумма, я ихфазни, мени куткаргын, я Аллахым деп атса, чөнтөгүн кесип кетет дейт. Ошондойлор бар. Таваф кылып атканда адамдардын чөнтөгүн кесип кеткен. Себеби ал жерге дагы эми жанагы кээ бир адамдар айтат, ошо Меккеге барып туруп, кантип ушинтип бурлук кылат, кантип эми ажыга барып. Жок, алар ажыга барган эмес. Алар именно ошо чөнтөк кескени барган алар. Дүйнөдөгү менмин деген кисабыр дейби, не дейтилер? Шимшик жалпы айтылат да. Кармаш, эми орусчасы. Каракчы алып жолдошкондар. Чөнтөк кесер, чөнтөкчү же болбосо эмне? Кисабыр деп айтат да, ошол жакта. Ошолор атайын ошону күчтүүлөр ошол жака барат. Себеби адамдар тыгылышып таваф кылып атканда, жаңы Каабага барган, я Алла деп атканда акча эсине чыгып калат да. Ошол дурус эмес, арам болуп эсептелет. Эми ошо Аллахумма хада харамук, сен арам кылган нерсе, кээ бир нерселер ал жерде арам, кыла албайсыз. Дарактарын сындыра албайсыз, ууга чыга албайсыз дегенде, ва амнук фахарримни анин-нар. Я Аллахым, шу харамыңда шу көп нерсени арам кылгандай мени тозок отунан да арам кылгын деп дуа кылат экенбиз. Ва амминни мин азабика яума туб'асу ибадак. Сенин кулдарың кыяматта тирилип барганда бизди азабыңдан аман кылгын деп дуа кылышыбыз керек экен. Сол ал жерде дуалар кабыл боло турган жер. Важ'ални мин аулияика ва ахли таатик. Аллахым, мени өзүңдүн жакшы көргөн пенделериңен, досторуңдан кылгын, ва ахли таатик, жана сага ибадат кылуучулардан кылгын. Андан кийин ва яд'у бима ахабба, андан кийин каалаган өзүнүн дуасын кыла берет. Аулияик, өзүңдүн валилериңен кылгын бизди дейт. Жакындарыңан. Абу Ханифа рахматуллах айтат: "Куллу муслим аттaqiyul валиуллах." Ар бир мусулман таква идам Аллах Тааланын досу дейт. Ошондой кылгын, сага ибадат кылуучулардан кылгын дейт. Сумма ябдау би масжидил харам. Эң биринчи эле сразу неден башташ керек? Масжидил харам, Кааба мечитинен башташыбыз керек. Ба'дама я'ману ала амтиатихи. Жүктөрүн гостиницага, мейманканага апарып коюп, даярданып, ажы башы менен биринчи ишибиз эмне кылыш керек? Каабага барышыбыз керек. Эми азыр бул китептеги маселе. Татбик азыркы заманда ошол кандай кылабыз? Эми азыркы мезгилде бир аз эс алып алса да зыяны жок. Себеби Мединадан автобус менен Меккеге 7 саат 8 саатта келет. 7 саат 8 саатта келет. 6 саат катып айдаганы келет. Адамдар самолеттон түшүп, автобуска отуруп, жана кийимдери менен эзилип калат. Келгенден кийин бир аз эс алып, кичине шамшуң кылып алганы жакшы болот. Себеби кичине эс алып алса, кылган умрасы бир нашитындай бир көңүлү ачык болуп калат да, чарчап туруп кылсаң, эмне кылганыңды да билбейсиң да. Ошон үчүн биз айтат, бир адам чарчап турса, бирок намаздын убактысы бар боло турган болсо, чарчаган бойдон намаз окуй, бир аз эс алып алып тура намаз окуса, хушук менен, жакшы мындай көңүл менен намаз окуйсуң. Ошон үчүн иза хадарат таам, комат айтылып, азан айтылып калды, астыңа тамак келип калды. Сенин көңүлүң тамакка тартып атат, ачкасың. Тамагыңды жеп алып анан намаз оку. Себеби жамаат сүннет муаккада. Болбосо кой мен деп көртө кубалыкка салып, имамга келип уюйсуң, жана жытын не истейсиң? Намаз. Ошого эмне? Адамдар ушу Аллах Таала ушу динибизди, шариятыбызды, пайгамбарыбыз үйрөткөн ушундай кылып эмне? Бизге жеңил кылып үйрөткөн. Демек, бул нерсе алба кыйынчылыгы жок боло турган болсо, өзүң жакшы сезип аткан болсо, ошондо башка. Мисалы үчүн Жиддадан келгендер. Бизде ажыларыбыз эки жерге барып түшөт. Мединага барып түшөт, анан Жуддага барып түшөт. Өзү негизи Жидда деп айтылып калса, туурасы Жудда болот. Жуддага барып түшкөндө 2 саат, 1,5 саатта эле Меккеге барып калат. Демек, чарчабайт деле деген сөз. Анан ошондой адамдар дароо жүктөрүн коюп туруп, анан Каабага түшө берсе болот. Анан алыстан чарчап келгендер бар. Себеби ар ким эле өзүн ойлобошу керек. Аксакалдар бар, аксакал апалар бар, давлениясы барлар бар, башкалар бар. Ошолор бир аз эс алдырып алса жакшы болот. Себеби баягы Сафа Марвада чуркаганда көптөн бери баспаган аксакалдар, аялдар кыйналып калышат. Ошон үчүн бардыгын ажы башчы көңүл буруш керек. Ошого бардыгын анализ кылыш керек.
ажыларынын кандай болуп атат, абалдары кандай, анан эки кыйкыр бол кеттик деп баягы олуккандардын сөзүн угуп алсаң, анда башка жамаатка оорчулук келип калсын. 50-ге жакын адам бир ажы башчыга берилсе, ошону карап бардыгын эмне кылыш керек? Мындай анализдеш керек, ثم يبدأ بالمسجد الحرام بعدما يأمن على امتعته داخلا من باب السلام. Эми киргенде бабы салам бабынан кирсин дейт. Бул китепте. Азыр бабы саламдан кире албайсыз. Бабы салам деген нерсе Малик Абдул-Азиз деген эң чоң эшик бар. Ошол жерден кирген сол жакта, башкача айтканда Сафа тоосунун жанында солго кире турган жер эшик. Илгери биз умра кылганда, же бирөөлөр умрага барып калганда элчиди бабы саламдан киргизчик. 2005, 2006 жылдары, 2010го чейин. Андан кийин адам көбөйүп кетти. Себеби бабы саламдан кирген эшик Сафа Марвада адамдар чуркап атканды аралап өтөсүң. Себеби Сафа эмне болсо Марва биякта ортодо чуркай турган жер. Бабы салам мындай жерде. Бабы саламдан киргенден кийин сөзсүз түрдө Сафа Марвада чуркап аткан адамдарды кесип өтөсүң. Илгери адам аз болгон үчүн ушундай болгон. Азыр андай эмес. Азыр кирсең бөлүң айда адамдар тебиленет азыр. Ошон үчүн эми китепте ушундай болуп айтылынса деле азыр мүмкүнчүлүк жок. Бул эмне? Сүннөт амалдардан. Бабы саламдан эмес, азыр кайсыл мүмкүнчүлүк болсо, кайсы эшиктен мүмкүнчүлүк болсо, мына ошол эшиктен кириш керек, Дахилан ми бабы салам, ошол бабы саламдан кириш керек, мулаббиян талбия айткан абалда. Мулаббиян талбия айткан абалда. Лаббайк Аллахумма лаббайк деп кыйкырып бабы саламдан киресиз. Өткөндө сабагыбыз айттык беле? Кажарл Асватка барганга чейин талбия айтылыш керек. Бирок азыр адамдар өзлөрүнүн баягы өтө культурный сезип кеткенби, мындай неме кылышат да. Эч ким талбия айтпайт, тынч. Кыргыздар кыйкырган боюнча немеге чейин бардык. Кара ташка чейинчи 150 адам. Элдин баары бизди карайт. Биринчи жолу келет булар депчи. Себеби китепте ушундай айтат. Талбия кара ташка жеткенге чейин кыйкырып айтылып барат. Мүмкүн болушунча кыйкырып айтат. Ошону бул жерде китептерде айтылат. Бабы саламдан кирип атканда талбия айткан абалында килесиң. Мутавадиан хашиан лиллахи таала. Өзүңдү төмөн алган абалында киресиң. Ал жерде текеберлик деген нерсе жок. Ал жерде өзүң бой көтөрүүң жок. Бардыгың ихрамдасың. Сен бай, сен кембагал, сеники асабняк, сеники кепе деген нерсе жок. Ал жерде бардыгыбыз Аллахтын алдында бирдейбиз. Сенин кулук мүнөзүң, адеп, ахлагың ошол жерде көрүнөт. Сен эч ким эмессиң. Ал жерде баарың бирдей. Сен бул жакта лакости, анан кийин тиги неме дагы кымбат немелерди кийинип жүрсөң, ал жакта болду, бардыгың бирдей аппак кийинесиң. Кече бирөөнү көрдүм, мен нарак тургула, бул Dior сумка, Dior. Оригинал дейт. Ошо кийимдер менен сыймыктангандар бар. Ал жакка барганда өзүң билесиң. Сен эч ким эмессиң. Бардыгың бирдей. Ал кепин. Бизди кыяматта эстетет. Барганда ошол кепиниңиздер ошондой. Астына бирди, үстүнө бирди, анан үстүнөн ороп кое турганы бар, бул ошо менен көмүлөсүң. Мен өлүмгө даярмын деп барасың ошол жерден. Ошол жерде эми мутавадиан өзүңдү төмөн алып кир, текеберден мурдуңду көтөрбөстөн. Хашианиллахи таала, Аллахтан корккон абалыңда, Аллах Тааладан коркуп киргин. Мулахидан жалалатил буқатил мубарака. Этибарга алган абалда, өзүңдүн акылыңа түйгөн абалыңда мен ушундай берекелүү жердемин деп. Жердин улуулугун, урматтыгын эсиңе алган абалда мен эч ким эмесмин деп өзүңдү төмөн алып киресиң. Себеби элестетиңиз, дүйнө жүзүндөгү адамдардын бардыгы азыр сиз кирип аткан жерге карап намаз окуп атышат. Дүйнөдүн бардыгы. Сиз ошонун жана төрт тарабын кыбла деген ошол жер. Бул жагын өтсөң бери карап окуйсуң, биягын өтсөң бияка карап окуйсуң, бияка өтсөң бияка карап окуйсуң. Андай эмес. Ал жерде кыбла ошол жер бетиндеги мусулманмын деген жүз карап окуп аткан жерде турасыз. Өзүңүздү төмөн алып киресиз ал жерге. Ушундай берекелүү жер. Wa yukabbiru hina yushahidul ka'batal bahiyata thalathan. Ушундай бир кереметтүү, айбаттуу, ушундай бир сулуу Каабаны көргөндө
takbir айтасың, Allahu akbar деп, Каабаны көргөндө эмне такбир айтып киресиз. 3 жолудан. Allahu akbar, 3 жолу токтойсуз. Кайра Аллаху юхаллилу ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах, ла илаха иллаллах деп тахлил айтып. Ва яд'у Аллаха таала, Аллах таала дуа кылып, себеби дуа кабыл болуп турган жер. Аллахумма рзукни аль-жанна. Аллахым мага жаннатты, бейишти насип кылгын. Аллахым мага таквалыкты насип кылгын. Аллахым мага бала, рызык, бардык нерсени сура. Fa inna ad-du'a 'inda ru'yatil Ka'bati mujabun. Ya Allah. Себеби дуа Каабаны көргөн мезгилде кылынган дуа кабыл болот дейт. Каабаны аввалгы көргөн мезгилде дуалар кабыл болот дейт. Лима руя анху саллаллаху алейхи ва саллам аннаху кал, пайгамбарыбыздан риваят кылынгандай, руя деп айтылат да. Туфтаху абвабус сама, асмандын эшиктери ачылынат. Тужабу дa'ватул муслим инда ру'ятил Каба. Мусулмандын кылган дуасы Каабаны көргөн мезгилде эмне кабыл болунат дейт. Асман эшиктери ачылынат дейт. Мына ушул маъмул амал кылынып келеткан амал. Эми кээ адамдар ар бир нерсенин санадына, башкасына карап отуруп, исламдын рухун жоготуп баштады. Bir masaleni айтсаң эле, сахихпи, даифпи? Даиф болсо, ал как будто ал жоктой көрүп муну кылбаш керек. Даиф деген нерсе, алсыз деген нерсе. Негизи жок деген сөз эмес. Бул хадисте кээ бир алымдар алсыз хадис деген. Бул хадисте Аби Умама радияллаху анху өзүнүн сахаба риваят кылган. Буну имам Байхақи рахматуллахи алейхи Сунан Кубра китебинде, анан имам Табарани Муъжамул Кабир китебинде риваят кылган. Алымдар шуну ад-даиф деп айткан, алсызыраак деген. Бул мухаддисиндердин пикири. Ал эми фукахалардын пикиринде бул эмне? Хасан, далилге жарай турган хадис. Эми көкүлөр айтып жатат, мухаддисиндердин өзүнүн жолу бар. Хадистерди сахих даиф кылууда фукахалардын өзүнүн жолу бар. Биз мухаддисиндердин тасхихтерине муктаж эмеспиз, фукахалар. Себеби имам Аль-Джассас рахматуллахи алейхи айтат, биздин чоң ханафилерден, 3-кылымдын алымдарына, 3-чү. Эмне дейт? Биздин алымдар мухаддисиндердин бир да сөзүнө этимат кылбайт, алардын эрежелерине, биздин өзүбүздүн эрежелери бар. Хадистерди сахих кылууда Абу Ханифанын, ханафилердин өзүлөрүнүн эрежелери бар. Бул мухаддисиндерде даиф болсо, бизде эмне? Хасан, далилге жарай турган. Анан бул маъмул. Маъмул деген нерсе бардык адамдар амал кылып, адамдар айтылынып келет. Бул биздин эле мазхабта эмес, башка мазхабтарда да бар. Анан кийин кээ бирке жанагы асмандан истегени жерден табылгандан ушул бул алсыз деди, бир мухаддисиндер алсыз деп койду, болду. Бул туура эмес. Сен туура эмес деп, ушул берекеден кала бер, биз кыла беребиз. Майле, ушул мавду болсун, жалган жок болсун да. Кабаны карап, я Аллахым, дуаларым кабыл кылгын, бейиштин жасап эткин, Аллаху акбар. Мен мушрик болдумбу же капыр болдумбу? Жок. Дуам кабыл болуп калса, мен уттум. А сен кылбай койдуң, сен утулдуң. Дуам мен кабыл болсо, мен утулган жокмун, эч нерсе кылган жокмун. Мен эмне шариатка каршы эч нерсе айткан жокмун, эч нерсе кылган жокмун. Дуа кылдым, Кабаны көргөндө, я Аллахым, Кабаны урматтайбызбы, урматтайбыз. Wa yusalli ala nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Эми дуа кылгандан кийин анын аркасынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эмне кылат? Салават айтат. Аллахумма салли ala sayyidina ва хабиб. Салаваттын түрлөрү көп. Себеби салават башында салават айтылып, такбир айтылып, акырында салават айтып, ортодогу дуалар сөзсүз кабыл болот дейт. Wa yaqul Allahumma zid hadal bayta tashrifan wa ta'ziman takriman. Ne? Andan keyin Allah'ım bul üydü hadal bayt. Urmattуу kılgın, uluu kılgın dep dua kılıver. Şu bizin aslımızda urmattуу bolu versin şu Kaaba. Bizin kıblabız al. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kança 6 ay dua kıldı. Ya Allah'ım men Baytul Makdis'e emez, Kaaba'ya karab namaz okuyun dep kança dua kıldı. Anan Allah Taala anın duasını kabul kılıp ne biz namaz okuganda
Ka'baga qarap namaz okuyup kalıp. Oşentip ne? Dua kılat ekan. Ve yaqul Allahumma ente's-selam ve minke's-selam fahayyina rabbana bis-selam ve yed'u bima şa'a min hayri'd-du'a hayri'd-dunya vel-ahire. Andan keyin Allahumma ente's-selam deb dua kılıp Allah'ım bizde şu yaşoğunda türü kılgın dep ahiretibizin jakşılыгын, bul dünyabızın jakşılыгын bergin dep anan o'sha yerda dua qilsak dualar qabul bo'ladi ekan. Thumma ba'da zalika idza kana nawal umrata faqat lamma ahrama bi an kana mutamatti'an fa innahu yatufu tawaful umrat 7 ashhur. Emi ihramda nega giygan bo'lsa, o'shani qiladi. Biz ihramga girdiligizda agar mutamatti bo'la turgan bo'lsa, umrasin qiladi. Eğer qarin bo'la turgan bo'lsa, alda umrasini qiladi, biroq qarindan keyin umrasini ihramni chechmaydi. İfrat bo'la turgan bo'lsa, ne? Tawaful qudum qiladi. Jana ifrat bilan kelgan, ajliq bilan kelgan adam tawaful qudumda jo'nile girib tawaf qiladi. Mana o'shenti anan eğer mutamatti bo'la turgan bo'lsa, fa innahu yatufu tawaful umra. Mutamatti bo'la turgan bo'lsa, bizning Qirg'izistonliklar bilan mutamatti bilan boradi, umrasini bitiradi, 7 ashwatin 7 yo'l Ka'bani tawaf qiladi, thumma yas'a bayna Safa wal Marwa 7. Andan keyin Safa Marvani 7 yo'l sa'i qiladi. Sa'i qilganda dagı Safa Marva bilan Ka'baning tawafında bunu tawafda, bunu sa'ida kichkina ayirmachilik bor. Tawafda Hajarul Aswaddan aylanib qari tashqa kelganda 1 bo'ladi. Qayranib 2 bo'ladi. 3, 4, 5, 6 ne bo'ladi? 7 ga yetkanda butirdi bo'ladi. Aның 4-ösü farz, qalgani bilan vacib. Emi Safa Marvaga Safadan birinchi boshlar. Safa degan to'nun ati, Marva degan da to'nun ati. Hozirgi mezgilda aning tamirlari gana qoldi. Safadan Marvaga borganingizda 1 bo'ladi, Marvadan qayra Safaga kelsangiz 2 bo'ladi. 3, 4, 5, 6, 7 Marvaga borganingizda sayıngiz bitadi. Ana o'shol yerda sol joq, o'ng joqqa chiqasiz. Anan Ka'bani aylanib, anan o'zingizning jataxonangizga ketasiz. Thumma yas'a bayna as-Safa wal Marwa 7 thumma yatahallalu bil halqi aw taqsir. Andan keyin bo'ldi, umrangiz bitdi. Borib anan chashni qisqartasiz, jaldirasiz. Al-halqu afzal. Qisqartib emas, qiru yaxshi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ne dedi? Birovga kelib nima qilganda, ne? Qirqqandarga deb duo qildi. Qirg'andar deb duo qildi. Ya Rasululloh qisqartgandarchi dedi. Qirg'andar dedi. Ya Rasululloh qisqartgandarchi, qirg'andar. Ya Rasululloh qisqartgandar dedi. O'shoga bizde ököteng durus. Qirsangiz dagı bo'ladi, qisqartsangiz dagı bo'ladi. Biroq al-halqu afdal. Emi bir jolu umraga barasiz, bir jolu ajliqqa barasiz taqsir. Men ko'p odamlarni ko'rdim-da, pirchoskam buzilib qoladi deb chachini aldirib men hökumetlik ishda, hökumetimiz bala ishda ishtamaysanmi? Eng ulug' yerda jurasan, chachingni qirib qo'y, ömür qirlik. 11-klassda bit basqanda qo'ygan bo'yincha hozirla toza bo'lib qoldi. Qirib sol, жаңы chach chiqadi, yaxshi bo'libchi. Qirg'ana yaxshi bo'ladi. Anan qisqarta turgan bo'lsa, o'shol chachdan bardığına unumuladet, bundan ko'p qisqartirish kerak. Eğer birovning chachi shunchalar bo'la turgan bo'lsa, bundan qisqa bo'la turgan bo'lsa, chachi, o'zining chachi. Anda qirish millet bo'ladi. Bundan uzunroq bo'lsa qana shuncha qirib olib qo'ysinlar, bardiq boshdan chachdan. Al endi 4dan birini olib qo'yu, bu ne farzdan qutulu, vojibdan qutulu. Biroq o'shentish qo'ysa bo'ladi, biroq makruh bo'ladi. Chaching jarım yoqdan salmangdab yuribman. Qutulding degan so'z. Misol uchun namoz daratdan delep 4 farzni atqarsangiz daratingiz zayrab beradi. Biroq sunnatning so'g'idan qurg'aldingiz. Namoz o'qisangiz bo'ladi. Alda o'shonday 4dan birini olsang vojibdan qutulasың. Biroq sunnat barlig'ini olish kerak bo'ladi. Al endi chach qisqa bo'la turgan bo'lsa, ani qirqish milletli bo'ladi. Daha bir 5 minut, 10 minut kishini saqlaylar, 41 minut bor ekan. Anvaul atwi, tawaf. Endi tawafning turlari, bir qancha tawaflar bor ajliqda. Birinchi tawaf ala anwa'in. Tawafning har qanday turlari bor. Al-awwalu tawaful qudum.
Эми тавафул кудум деген жаңы келгенде саламдашуу тавафы келгендердин тавафы дейт. Бул кандай? Юсамма тавафу тахия вал лиқа. Бул не саламдашуу тавафы жана жолугушуу тавафы деп так айтылат. Ва хува суннатун. Бул таваф сүннет болуп атканат. Кимдерге бул? Муфрид, ифрат деген ажылык менен баргандарга, анан карин деген ажылык баргандарга. Ал эми мутаматти менен баргандар умра менен болот. Lil afaqi deyt. O sırttan gelgenler. Bizge okşop sırttan barganlar. Mekkeliklerge mildetli emес. Lil afaqi mufrid bil hajji wal qarin deyt. Sırttan gelip ifrat kılgan, ajılık kılgan, ana qarin ajılık kılganlarga gana bul ne? Sünnet boldu. Kılbay koysam ne bolot? Hiç narsa bolmot. Kılgan sonu sebebi atayın ajılıkka bargandan keyin ajılıktın sünnet mustahaptan hiç narsasını kaltırbayım ne kılsız jasaşыбыз керек, ha? Al-thani, ikinci tavaf ne? Tavaf-ı ziyara. Allah. Tavaf-ı ziyara degen bul parız tavaf, ajılıktın parzı. Tavaf-ı ziyaranın bir gancatı var. Yusamma tavaf-ı rukun. Rukun degen mınандай bir ustun bağ nemeni türü karmay turgan tirek mınандай. Türkük. Wal ifada dep de aytılınat. Ziyara da dep de aytılınat. Tavaf-ı hac, ajılıktın tavafı dep de aytılınat. Farz dep de aytılınat. Ve huve ruknun la yatimul haccu illa bihi. Kuday bundan etiyat bolunuz, bul kalıp ketmesin. Bul kalıp kete turgan bolsa acılığınız acı bolmay kalat. Parz bul. Bul en obolku vaktısı oşol Yevmun Nahr'dın fajrinden başlap 3 gün. 3 gün çeyin kılıp kalsanız öte jakşı iş kıldınız, sünnette atkardınız. Birinci günü afdal dedi. Anan ikinci, anan üçüncü. 3 günden geç kaldınız mı? Boldu emi. Akırının çeki yok. Ömrünüzün akırına çeyin kılışınız gerek. Bırak emi cerime, ştraftır iş. 3 günden geç kalgandığınız için. Sebebi bizde şu 3 gündün içinde tavaf kılış vacip olur. Andan kalıp kalsa ne olur? Ştraf töleşü gerek olur. Al Zulhicce ayının 10 günü oşol nemede Yevmun Nahr günü birinci mezgilde başlandı. Ve avval vaktihi emi tavaf-ı ziyara de olsa cana farz tavaf. Acılıktın negizgi tavafının vakti kaysan dese avval vakti turu'lu fajri min Yevmun Nahr. Nahr gününün gün çıkkandan fajrdan başka çıkkan bağımdatın vaktisi girgenden başlap ne otken? Birinci vaktisi başlaratken al Zulhicce ayının 10'unda. Ve la ahira lahu min haythul cevaz. Durustukta anın akırı yok. Ömrünüzün akırına çeyin kılışın. Milletli. Kılıp verişinizde. Cana namazınız kalıp getse ömrünün akırına çeyin eptep karzın karma veriş gerek oşunday. Ve illa annal vaciba fi'luhu fi ayyamin nahr. Emi birok vacip anat karunu vacip olganu bunu ayyamin nahr cana 3 günde. 10. Zilhicce, 11. Zilhicce, 12. Zilhicce'nin ne gün batkanга çeyin. Uşul mezgilge çeyin kılu vacip. Geç kaldınız mı? Koyunuzu getirip barıp studentke ötkörüp beresiz. Soyup cevada. O şerdeki studentlerge, kembagallarga beş gerek, ha? Şunday olur. Fukara ehli Mekke deydi. Şunun Mekkeliklerin hakkısı bul. Özü jese bolu, jey albaysın özün. İştirafta özün jey albaysın. Acılara soyup bersen, bolbaydı. Emmi hila şer'iyya degen bar. Şeriatımızda moldanın aytkanın kılıp, molda jol tapır etin. Ha? Jol tapsa boladi. Kanday kılat? Bir studentke, em acılar jeysi geldi da, beşara köpten beri şorup içmeptir. Biröөнүн iştirafın jeysi geldi da. Biröөнүn iştirafın jeysi geldi. Kanday kılabız dese, bir studentke anam ne kılıp koydu, hadiye kılat. Hadiye kılıp, milletli beredi. Bergenden keyin al, acılarga hadiye kılıp koydu, jey bersin. Oşonda da tigi jebeydi. O janagı kılmışker jebeydi. Kılmışker jebeydi. Ana oşonda kılıp jese oldu. Şoga keyde mындай neme olup kalıp atat da acı başçı koyup ketти azыр bizdeçi. Acı başçılar amanatка kişine көңүл буруp koyuşu gerek da. Siz biröөлөрдүн акчасын алып умра алып кетип атасың, Allah razı olsun. Жакшы, макул. Sen de tirilik kılıp atasın, akça tapıp atasın. Bирок ошонун илимин окуп кой кичине. Bir 6 ay жакшы oturup bir ustazdın астында otursan, umranın hükümdörün bilip alasın da 6 ay 7 ay okusaçı. Жакшы okusan. O şerge barıp mağa kaç yazat da, mına kандай olup kaldı deydi. Diyor kандай olup kaldı deydi. Meni çarçat otkan kançası başkalarına da çalıp da.
Себеби анан ошол ажы умрага баргандар да штраф кылып коет да, бир нерсе кылат, чачын алып салат, бир нерсе кылат, тигилүү кийим кийип алат, ажылар. 15 жылда чарчатат атканда биздичи. Анан эмне кылат? Анан ушинтип кой дейт, секим союп өзүлөрү жеп алышат. Жарабайт ал. Аны ошол жердеги фукара колунда бар студенттерге бериш керек. Анан алар өзлөрүнө мүлк болуп өткөргөндөн кийин аныкы эмне болуп калды? Өзүнүн ээси болуп калды. Студентче. Анан кийин ал тиги ажыларга коноктоп койсо дурус боло берет. Биз ошондой кылып атпачук. Себеби ажылыкта, умрада бизге кой толуп кетет. Акчасын берет, коюп коебуз. Анан бизге умрачылар болуп калат, ажы барып калат, бирөө барып калат. Секим өзүбүздүкү биз алдыкпы? Анан аларды коноктоп койсо берип койсо. Анан койдун баарын союп жесең семир бөлбөйсүңбү? Көптө 10-15 кой болуп кетет. Анан аларды эмне кылабыз? Конокторго союп беребиз. Ошондо ахир убакытка кеттикпи? Ас-салису. Ас-салис таваф ас-садар. Андан кийинки тавафтын аты садар, бул важип тавафтан болот. Биринчи сүннөт болду, кийинкиси фарз. Бул важип садардан юсамма тавафур руджу, кээбекилер кайтуучу таваф деп айтылат. Кээбекилер ал-вада, коштошуу тавафы деп айтылышат. Ва хува важибун алал афaqi. Сырттан келген ажыларга бул тавафты кылуу милдет болот. Ажылыгын бүткөндөн кийин акыркы иши барып жөн эле 7 жол таваф кылып, 2 ракат намаз окуп, кайрылышып, Аллахым кайра мага шу Кабага келишти насип эткин деп чыгып кетет. Муну коштошуу тавафы дейт. Бул важип. Муну калтырбаш керек. Умрада коштошуу тавафы жок, ажылыкта гана. Умрада коштошуу тавафы жок, ажылыкта гана. Эми ушул көп бизге түшкөн суроолордон аялдарга үзүрлүү болуп калат. Үзүрлүү болуп калат, бая тавафты кылайын десе самолеты келип калат. Эмне кылат десе кете берет. Аялдарга важиптар бир үзүрлөр менен сакыт болот, түшүп калат. Үзүрсөө менен важиптар түшүп калат. Аялдар эмне кылат? Ошол үзүрлүү болуп калса кете берет, ага эч нерсе милдеттүү болот. Жөн эле кетип калсаңыз, дагы бир кой союш милдеттүү болот. Кыргызстанга келе берсеңиз, койду Маккага жөнөтүш керек болот. Акчасын салып ийесин. Ошон үчүн бул тавафтан дагы калтырбаш керек. Ва аввал вактихи ба'да таваф az-зияра. Эми бул таваф садардын, коштошуу тавафынын эң оболку вактысы качан десе, парыз тавафты кылгандан кийин эле 7 жолу айланып койсоңуз болду, кутулдуңуз. Андан кийин сиз Меккеде 1 ай жашайсыз, кызыгы жок. Бизде ушундай бир неме. Акыркы кетип атканда кылыш керек экен. Андан кийин таваф, коштошуу таваф кылгандан кийин кайра барсаң Каба болбойт экен. Ойнонон шарият чыгарып ийишет, Китепте жок ушунчу. Жөн эле адамдар ойлонуп туруп өзүлөрү мынтип айтып ийет да. Бу акылына салып эле жок, китепте андай нерсе жок. Таваф коштошуу таваф кылгандан кийин кайра таваф Кабага барсаң деле боло берет, эчтеке болбойт. Ал жанагы бирөө менен коштошкондон кайра үйүнө барсаң болгондой эле элестетет да, андай эмес. Бул эмне? Бул милдеттүү неме да болду, аткарып койдуңбу болду. Аткардыңбы болду. Эми ошону качан эң оболку вактысы дейт, жана фарз тавафты кылгандан кийин эле кылып койсоң боло берет. Андан алдын кылсачы жарабайт. Bunun vaktisi farz tavaftan giyin gelen. Tavaf avval vaktihi ba'da tavafı ziyara ve la ahira lahu. Anın ahırını çekici. Ölgünü çekiyoruz. Ar-rabi'a tavaful umra. Emi dördüncüsü umranın tavafı. Ve huve fardun fi edaiha. Bu farz olur. Umranın farzlarına tavaf. Bunun ne atkarı millet. Ana atkarıma koysanız umranız jarabay. Kayra siz nemeye çiğip geçiniz yapın. Avval vaktihi emi umranın tavafın en obolku vaktisi kaçandıysa ba'dal ihrami biha. Umraga ihram payladın mı? Darav kılıyorsan bular. Ve la ahira lahu fi haqqi adaiha. Anın hiç kanday çekici yok akırına. Kaçan kılsan bular. Adaiha degen oşunu atkar üçün. İhramı çeç uygen bolsan gayra giyip dur ne kılasın barıp kılasın. Sebebi farz bu. Al-khamisu tavafun nazr. Andan keyin bu nazr tavaf ve vacibun bin nazri. Birөө minede koydu ya Allah'ım men şu qarzımdan qutulup alsam Kabanın 7 jol tavaf kılan özüňe millettem aldың, barıp kılışың vacip bolot. Aytdың bu söz berdiň mi? Atkarayım. Balam armiyadan esen aman gelse şu tavaf kılan deyiz. Şol nazr. Bu ne? 5-nji. Ve sadisu tavafu tahiyyatul mescid. Anan
6-cı tavaftın türü şu 7 ile tavaf var. 7 tavafta bilip alsanız boldu. Acılık boyunca büttü. 7 tavaftan başka tavaf yok. Oşonun 6-cısı tavafı tahiyyatul mescid. Emi biz mescitke girgende 2 rekat tahiyyatul mescid okuyuz go. Emi haram mescidine varsanız 2 rekat namaz okuyasız. Tavaf kılasiz. Kabadağı mescidin tahiyyatul mescidi tavaf. Oşo ne? Tavafı tahiyyatul mescid ve huve mustahabbun. Bu mustahabtadan limen dakhala mescidel haram. Kim mescid-i harama girgen bolsa, oşol adam tahiyyatul tavaf kılışı sünnet болады, mustahab болады. İlla iza kana aleyhi gayruhu minel atwifa. Emi illa başka tavafın bar bola turgan bolsa, аны kılbastan oşo milletli başka tavafı kılıp ketersen, bu oşonun içine girip keter. Oşo mescid-i harama giriniz, umranızın tavafı var. Umradan burada men tahiyyanını uçuraşu tavafın kılayın diye umraga girip keteriz, oşo aralashıp keter. Bizden tahiyyatul mescid de oşonday. Tahiyyat mescidine girdiniz. Adamlar farz okudu. Bismillah farzga girip keteriz, oşo tahiyyat mescidine kutuldunuz, boldu. Geldiniz dağı peşinin aslında 4 rekat sünnet okuş gerek o. 4 rekat sünnetke girip kettiniz, tahiyyat mescidi oşo ötüp ketdi. Asırga girip turup oturup alsanız bolbay kalat. Sebebi asırdan aldığında tahiyyat mescidi okuş gerek. Je olursa asırdan aslında 4 rekat mustahab var go. Аны okusanız da tahiyyat ötüp keter. Oşunday, bul tavaftıkı da oşunday. Tahiyyatul mescid bizde ne? Mustahab. Gevürkiler tangalasında imam cuma günü hutba kılıp atsa tahiyyat mescid okuyor. Ne yazıyor? Peygamberimiz mescidin içine oturmagıla diye buyruk kılgan. Oturmagıla diye buyruk kılgan o bir mustahab ol. Vacip emas. Alemi hutbany okuş vacip. Oşon üçün hutba cuma günü adamları görüp kalıtабыз da janağı taksirlar. Her yerde soqsoyup yok kандай emas. Bizde süйлөгөнгө, namaz okuганга durus emas hutba bolot atkanda. Bul hutba imamdın minbarda süylöp atkandыгы пайгамбарды элестетет бизге. Пайгамбардын амалы бул. Ошону уксаңыз сиз пайгамбарды угуп атканда ошону ээрчигендей, ошон үчүн милдеттүү. Бул эмне себептен ошол хутбаны угуш милдеттүү важып болуп калды? Ясин сүрөсүндө таrakука qaima деген аят келет. Немеден Шамдан bir жактан товарлар келгенде пайгамбарыбыз хутбада туруп алып хутба кылып атканда товар келди дегенде элдин бардыгы эмнеге чыгып кеткен? Товар барып мен товар алып кайын деп. Азыр ушундай амал бар экен. Bir жерге товар келсе, товарды талаш. Эсине койбой эле алып кетип калган. Бирөө менен талашып атат. Не болду? Меники деди. О, меники бол. Десе, жо мен биринчи карма. Сен кармасаң да бул менин товарым. Сеники кел анда баалашалы деди. Эсине карабай эле товарын алып алган. Ким биринчи кармаса, ошонуку деген жахилият орындагы бир соода болгон. Ким биринчи кармаса ошону? Андай эмес. Каалаганыңызга сатасыз. Мынау ош жакта ушул айылдан келгендерди ошентип жарым жолдон тосуп алат дагы. Ошол жерден журмалап алып, анан ошол жерден базарга жеткизе койбой арзан алып, анан баягы дыйкандар сатып берет да. Ошондо ошентип пайгамбарыбыз хутба кылып атканда пайгамбарыбыз турган абалында калып кеткен элдин баардыгы чыгып кеткен. Ошого хутбаны угуш милдеттүү болгон. Бале о сыртта алтын төгүлүп атса да хутбаны угуш керек, Анан ошо tahiyyatul mescidde ошол жума болуп атканда окулган. Дароо келип отурасыз. Даже жада калса жуманын астына 4 рекат сүннат муаккада да окулбайт. Эми кээ-биркилер ошо жуманын астына 4 рекат муаккада да жок деп талашып атышат. Абу Ханифа айтат бар деп, улар жок дейт. Абу Ханифадан да кыйын буларчы. Кудай. Абу Ханифа чоң табииндерден илим алган. Хаммад ибн Аби Сулайман, Алкама, Ибрахим Нахаи, Абдуллах ибн Масудтан илим алган. Абдуллах ибн Масуд пайгамбарыбыздын эң күчтүү шакирти, эң көп илимин алган. Жок дейт. Биздики туура дейт. Демек, жуманын астына 4 рекат сүннет да окулбайт кеш калып калсаңыз хутба мезгилинде. Tahiyat mescidi ne olup kaldır? Ve huve mustahabbun limen dakhala mescidel haram illa iza kana aleyhi gayruhu minel atwifa. Ja başka tavaf ola turgan bolsa janagında, ja başka namaz bolsa girip keteberdi. Fa yaqumu zalika maqamahu. Oşol nerse oşonun orduna turup kalat. Umrаны atkарып кеттиңизби? Ошол коштошу, саламдашу тавафын өтүп кете берет. Кандай эле кайсы намазга кирип келсеңиз tahiyat mescidinden өтүп кете бергендей эле.
Ya Allah. Wa in bada lahu an yajlisa qabla an yatufa fa yusalli rak'atayn fi ghairi waqtil karaha. Wa in bada lahu an yajlisa qabla an yatufa. Emi oturgisi kelip kalıptır. Tavaf kılıp charchaptır. Lahu an yajlisa qabla an yatufa. Em tavaf kılbastan turib 2 rekat namaz okup başka da kılıp. Başkanın meşitire girende kılıp tavaf 2 rekat okup ana otursun. Fi gayri vaqtil makruh. Makruh vaqtlarda okulmaydı. Janağı ovçikler ошол makruh vaqtida da okuyveradi. Bize makruh vaqtda okulmaydı. Makruh vaqt qaysi vaqtlar? Emi makruh tahrimi vaqtlar bu gün çıgып atkanda, gün tөгө kelgende, gün batıp atkanda. Jönökөй makruhtar bul ne fajr namazını okulungandan keyin gün çıkkanга чейин, anan asr namazını okugandan keyin gün batkanga чейин. Ушул mezgilder makruh. Anan janagı makruh tahrimi jumanın asında namaz okuş. Ошол mezgillerden başka. Es-sabi'u akırkı tavaf, tavafın nafile allati yetetevva'u ve yeteqarrabu biha'l abdu ilallah ve huve caizun fi cemi'il avqat. Emi tavaf 7. tavaf nafile, nafil tavaf. 2 rekat nafil namaz okuyuz go. Bul da tavafın 2 rekat bir nafil tavaf. Mekke'ye bargan adam namaz köp okuş kerekpi, je tavaf köp kılış kerekpi dese tavaf köp kılış kerek dedi. Emnege sebebi tavaf bir gana şu Ka'ba'da gana tavaf kılınır. Başka yerde tavaf kılatan yer yok. Namazdı kalgan yeriniz okuy beresiz. Bir ay için mümkün de 100 000 bolup kalıp otur. Soğuk dese şu tavafımızda şunu alasın inşallah. Biroq bizde talaşlar var, biroq tavaftın soğuğu köpürөөк bolot ha. Negizi bizde ошол маселе бар ha. Bardığın mesele 100 000 götөp ötpөйбү? Bize namaz gana. Yoksa sadaka berip dağı 100 000 alasın. Em şu boyunca men atayım bir izlep koyun dep atam. İnşallah Kudayım berse. Em ошол tavafты эмне кылат? Yetaqarrabu biha'l abdu ila Allah Taala. Allah Taalaga jakındayın degen adam nafil kılat. Allah Taalaga jakındayım deseng nafil oku. Nafil tavaf kıl, nafil oroza karma, nafil sadaka. Bardık nafil yetaqarrabu biha ila Allah. Allah Taalaga jakınday turansı bu nafiller. Farzlar-çı, farz millet. Kalasan, kalabasan kılasın. Vacip millet, kalasan, kalabasan kılasın. Nafilsin özün Allah'ın aslında özünün kulçuluğunu biriz, özü kalon menen kılgandığı için Allah Taalaga jakın bolasın. Bir aytı mümkün de, ya Allah sen farzlarını atkardın. Sen majbur atkarbasan enеңди görmöksün. Alemin nafil menen kılsa Allah'ım sana jakındayın dep kılın. Şoň üçin ne? Nafil menen pende Allah Taalaga jakındayt. Ve huve caizun fi cemi'il avqat. Bul bardyk wagtlarda durus bola beret. Gün çıkıp atkanda-çı? Gün batıp atkanda-çı? Gün tөгөгө kelgende-çi? Al namaz kılıp tavaf kıla beresiz. Şoň üçin ne cemi'il avqat. Bütün gün batıp atabı, gün çıkıp atabı kızıgı jok. Makruh wagt jok buga. Büt mezgilde emne kıla beresizler? Emi bu surany ne sebepten kılgan? At-tawaf kas-salat. Tawaf bu namaz okşoş degen hadis var. Öyküle şonda kılıp turup, demek namaz okşoş bolup atabı, makruh wagtda kılbaş kerek jok anda. Al başka öňütten aytılgan, al degen soğuğu, başka masala. Emese tawaf kas-salat namazday degen bolsa, ana jana özünde kılıp okşotsagamız anda süйлöş durus emes boş kerek bolçu. Tawafta süйлösöňüz bolot. Darat jok bolsa dele makruh bolot, biroq durus bola beret, namaz bolboyt. Tawafta kıvlanı karabay, bir yakta karabay bir tutsanız dili bolu öğret, namazda bol boyut. Dağım ne var? Tavafta kıymıldaş gerek, ayda tekerem kıymılday öğret, namazda kıymıldaşınız gerek. Oşo alımlar eda, yok bunun namaz okşoş degen soğuğunda, ululuğunda değil. Ana alemi özünde, hayatında, özünün süretinde emez. Namaz başkaça, kıymılday koysun, söyle koysun, darat boş gerek degende ya. وهو جيز ده ولد مكروه ولد مكروه ولد مكروه ولد وهو جائز في جميع الأوقات بالغ وقت له دروس ولا ورد وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين